Саламатсыңарбы балдарым, бар болгула ардайым. Садағалары меміп, сабағыбызды баштайын. Саламатсыздар урматтуу ата-энелер жана сүйүктүү окуучуларым. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагымды Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 1-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Тукаровна өтө бермекчимин. Балдар, эгер сабакка даяр болсоңор, кыргыз тили китебин жана кыргыз тили жазуу иштептерин даярдап алабыз. Бүгүнкү көтөрүүчү темабыз маданияттуу балдар. Балдар, силерге суроо. Маданият дегенде эмнени түшүнөсүңөр? Бул сөздү мурда уккансыңарбы? Болбосо, мен силерге маданият жөнүндө кичине түшүнүк берип өтөйүн. Маданият сөзү араб тилинен алынган сөз болуп, кыргыз тилине которгондо тарбиялоо деген маанини түшүндүрөт экен. Эми балдар, окуу китебибиздин 61-бетин ачып, бүгүнкү темабыздын астындагы диалогту ролдоштуруп окуп көрөбүз. Көрүп турганыңардай сүрөт берилген. Сүрөттө чоң эне менен анын небересинин диалогу берилген. Диалогто небереси чоң энесине кайрылып атат. Келиңиз чоң эне, төргө өтүңүз. Нандан алыңыз. Чай ичиңиз чоң эне. Рахмат айланайын. Бул чоң эненин сөзү болду. Балдар, диалогто карагыла. Чоң энесин небереси күтүп алганы берилген. Чоң эне мейманга келиптир. Карагылачы, кыз кандай маданияттуу. Сылык сөздөр менен чоң энесине кайрылып атат. Демек, балдар, сылык сөздөр дагы маданиятка кирет экен. Эми балдар, кыргыз тили иштептерин ачып, 37-бетти карагыла. 37-бетте биринчи көнүгүү берилген. Анда мындай тапшырма берилген. Сылык сөздөрдү эстеп жазалы. Диалогто келтирилген сылык сөздөрдү эстеп, азыр ушул бош орундарга ошол сөздөрдү коюп жазабыз. Балдар, сүйлөмдөрдү толуктап жазып бүттүңөрбү? Азаматсыңар. Анда эмесе, окуу китебибиздеги берилген ырды карайбыз. Айланайын кызым деп эркелетет энекем. Мен да абдан сүйүнүп, ысык кылып чай берем. Кайталаймын. Айланайын кызым деп эркелетет энекем. Мен да абдан сүйүнүп, ысык кылып чай берем. Балдар, үйгө тапшырма ушул ырды жаттап, аткарган тапшырмаңарды WhatsApp аркылуу 0705 56 41 56 номерине жөнөткүлө. Ушуну менен урматтуу ата-энелер жана окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.